Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журту. Ушу дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Ушу нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет демекчи. Ошол кыргызды ушу куткаруу үчүн, ушу пендечиликтен, өлүм суноосунан, эски түшүнүктөн адамзатты ушу боштондукка чыгаруу үчүн көктөн, кайыптан буйрулган илимди ушу ар жактан буйрулган адам катары сиздерге түшүндүрүп, өстүрүп, эскичиликтен чыгарып, оору суркоодон арылтып келатам. Кызматыңыздарда мен Арстанбек Абдылдаев. Бүгүн ушу биз көп тармактуу кесиптин ээлери келип бизден илим алат. Медиктер, докторлор, врачтар, мугалимдер, деги эле ошо өкүлдөр. Анан ушу биз дагы бир эле тарап баягы сөз сүйлөй бербей, ошо талкуу катары чечмелеп келебиз. Себеби ар адамды Кудай бул дүйнөгө бекер жаратпаптыр да. Мына биз айтып келебиз, ушу 21-кылымдын өзгөчөлүгү ушул болуп атат. Дүйнө эли жол таппай атат. Аны ошо кыргыз куткарып калат, кыргыз дүйнөнү башкарып калат. Эски саясат бүтөт деп айтып келебиз. Эски медицина, эски агым дин, эски керек болсо ошо философия, анын баары бүтөт деп. Себеби далилдүү иштерибиз бар, далилдүү маалыматыбыз бар, далилдүү таасирлүү керемет касиетибиз бар. Ошо ааламдык сабактын дагы көп кырынын бир кыры адамзатты айыктыруу, же болбосо ошол энергия менен турпатыңыздарды жуурулуштуруу. Бул ааламдык сабак убакытта чай ичип отурбаш керек. Ал тамак үстүндө укчу сөз эмес. Бала терметип отуруп укчу сөз эмес бул. Бул ааламдык сабак убагында ошо аалам күчтөрү кызматта болот. Жанагы институтка отуруп, кагаз ручка алып жазгандай активдүү катышыш керек деп берилет ааламдан. Жөлөнүп отуруңуз, кагаз ручка алып отуруңуз, жаттап калыңыз, жасып калыңыз, же жатыңыз, денеңизди бошотуп. Себеби ушул улуу рахат адамды улуулукка калыптандырат, нурга айлантат ушу турпатыңызды. Бүгүнкү күнгө чейинки биздин жашоо ошо утурумдук бакыт болгон, утурумдук рахат болгон, утурумдук иш, утурумдук сөз, утурумдук дос болгон. Ошонун баары денеңиздерди ууландырып келген. Бул ааламда мезгилде нурдануу убакта ошо уу адамды ооруга алып барат. Ракпы, шишикпи, писикпи, ажырымбы, кырсыкпы, кыйынчылыкпы, ошол ичиңизде уу болсо, оюңузда ошол жашап атат, оозуңуздан ошо чыгып атат, көзүңүздөн ошону көрүп атасыз. Ошондуктан ошол ууну кетириш үчүн улуу рахат, утурумдук рахат денени ууландырат, астанаңа арам иштеп келип жайгаштырат. Кайра аттасаң ошончо кырсыктайсың. Андан ары ажал отуна түртүү салат деген. Бул улуу рахат деген ушу денеңизди бошотуп жатышыңыздар керек. Мына ар ооруга ушул ааламдан берилет. Кантип айыкса болот десе, ушу көп оорунун дарысы бул улуу рахат. Денеңиздерди бошотуп, көзүңүздөрдү жумуп жатыңыздар. Мына бошоткондо бошмун, жөнүнө отурбайм, мен колум иштеген жок да деген эмес. Ушу клеткаларыңызды бошотуңуз. Канча жыл сиз кысылып жүрдүңүз, канча жыл кыйналып жүрдүңүз, канча жүк көтөрдүңүз, канча түйшүк тарттыңыз, бир эс ала элексиз. Уктаган ал эс алганга жатпайт. Уктаганда да сиз түш көрүп, кысылып, огош бетер чочуп, түшүмдү ыйлап атып туруп, ойгонсо да ыйлап калыпмын дегендей эле ошол кысылуу болот анда дагы. Уктабай туруп денени бошотуу мына ошол улуу рахат. Бул сизге керек. Мисалга суу төгүлсө дагы жумшак жери болсо сиңип кетет го.
Ошо сыяктуу ушул энергия сизге сиңип отуруш үчүн денеңизди бош кармаңыз. Жатыңыз жөн эле мындайча айтканда, чалкаңызданбы, капталыңызданбы, ушу кулагыңыз менен угуп мындай көз жүгүртүп көрсөңүз деле болот. Оордан айыгам десеңиз, ошо уудан арылам десеңиз, ошо качкан касиет жайгашат десеңиз, себеби ушу улуу рахатты үйрөтүү, көрсөтүү менин милдетим ушу ааламдан берилет. Мага окшогон менден илим алгандардын милдети көчүрмөлөрдөн. Улуу рахат, анан энергиянын кызматын пайдаланса адам айыгат дейт. Баардык эле оордан, себеби ошо кысылуудан оору пайда болуп атат, кыжаалаттуулуктан өлүм пайда болуп атат. Денеңиздерди бош кармап отуруңуздар. Ушу ааламдык сабак убагында ооба көп адам уктап калам, кээ адам айыгып атам дейт, кээ адам көрүнүш көрүп атам дейт. Себеби ааламдык сабак убагында аалам күчтөрү, арбайлар, мазар ээлери, жөлөмө күчтөрүңүз кызматта болот. Ар кимдин ордуна, кудуретине, касиетине жараша калыптандырат, касиет ыйгарат. Эки көзгө көрүнбөгөн бионур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Ошо чымыраганыңыз, кыбыраганыңыз, ошо кезде ыраазымын деп чочуп кетпей, кыбыраса, чымыраса, ооруса, калыптанып атат, тийип атат, ыраазымын деп жатыңыз. Алла эле кызмат кылган жок, ал жерде Кудай эле кылган жок. Ар кандай көзгө көрүнбөгөн бионур энергиялар, арбайлар, аалам күчтөрү кызматта. Инопланетандар, периштелер, ошондуктан ыраазы болуп жатыңыздар. Отуруңуздар, жөлөнүп, боштондукта жыйнап коюп, телефонду өчүрүп коюп. Мына ошого улай эле биз сөз кылмакпыз. Өткөн эфирде, бир эфир мурун ушул бизге келип Илич аттуу мырза мугалим ушу 2 жылдан бери сабак алып, өсүп, өзгөрүп, анан ошо чындыктын жүзүн ачабыз деп, чындыкты ачып беребиз деп, улуулукка өткөрөбүз деп, ушу биз аракеттебиз. Илич деп ат коюлушу деле бул жөн болбосо керек. Баягы Илич шамы дегендей бир Ленинге окшош, бу дагы бир жөн адам эместир. Анан ушул Илич экөөбүз бүгүн сөз кылалы деп атабыз. Ошо биз саясат жөнүндө өткөндө сөз кылганбыз. Анан бүгүнкү күндө ошо кыргыздын саясаты кандай болуш керек? Кыргыз кантип дүйнөгө бийлик жүргүзүш керек? Кыргыз кантип дүйнөгө шарт окуш керек? Кыргыз кантип дүйнөнүгө жол көрсөтүш керек? Мына ушул жөнүндө болмокчу. Бул жердеги күндүк саясатчылардын ишин, түшүнүгүн сиздер көрүп жатасыздар. Анан ушу ааламдан берилген ушул таблицаны ушу бийлик боюнча талкуулап алып, анан ушуга улай биз сөз улап кетели. Мына ушул бүгүнкү күндө элдер ойлоп атат да, мына бүгүнкү күндө эмне бийлеп атат дегенде кыргыз бийлиги бийлеген жок. Улуу ааламдык мыйзам бийлеген жок. Каражаттуу эле батыштын мыйзамдары бийлеп атат. Баардык өлкөнү. Эми жаңы доордо эмне болот? Кыргыз бийлиги качан орнойт? Кыргыз Манас дүйнөнү чапкандай, кыргыз качан дүйнөнү чабат, качан багындырат делгенде, ошол каражаттуу батыш элинин келечеги жок бул жаңы доордо. Ошон үчүн кыйрап атат, кырсыктап атат. Мына биз боз үйдө отуруп кыргызчылык мыйзамын кыргыз үйдө отуруп биз дүйнөнү тегеретип атабыз. Ак үйдөн эчтеке чечилбейт мындан арычы. Вашингтондон да эчтеке чечилбейт. Орус элинен да эчтеке чечилбейт. Себеби бул аалам мыйзамынын ээси бул кыргыздар, Арстан Алай жана башка тегерегиндеги ошол аң сезими бийиктер, өзүнө ишенгендер, аалам күчүн сиңирип алгандар мына бийлик жүргүзүп атат. Ошон үчүн батыш банкрот болуп турат. Мына жерде да өтө бирөө жакшы суроо берген экен, аябай өсүп алган экен деп ойлоп калдым. Дүйнөлүк өзгөрүүлөр кандай болот деп өткөн эфирде бүгүн ушуну да талкуулап беребиз. Мына карасаңыз, ошондо каражаттуу батыш элинин келечеги жок. Башкарам деп атат да бүгүнкү күнү. Башкаргысы келип атат ушу ааламдан берилет. Бирок башкара албайт деп берилет ааламдан. Эмнеге? Кана эмнеге батыш эми башкара албайт дүйнөнү? Бүгүнкү күнгө чейин башкарып келиптир. Эмнеге башкара албайт жаңы доорду дегенде, аалам сырын билбейт. Аалам эмне деп атат? Инопланетандар эмнеге түштү? Алар билбей атпайбы инопланетандар көрүндү дейт, учуп жүрөт дейт, бир кереметтерди көрсөтүп кетип атат дейт. Табият кырсыгын, кызматын билбейт алар. Мына өрт каптады дейт, болгон техникасы жетишпей бири-биринен жардам сурап атат.
суу каптады деп атат, бирок таппай атат. Көрдүңүзбү, кызматын билбейт. Анан кылымдын талабын билбейт. Кылымдын талабы эмне деп атат? Адамды улуулукка калыптан деп атат. Жынысына, улутуна, динине карабай. Ошо батыш элин, себеби батыш табыгы жоктон чыгып кеткен да. Дагы Кыргыздын да бир табыгы мыйзам бар. Касиет бар, улуулук аздыр көптүр сыпат бар бизде. Батыш такыр башка жолго чыгып кеткен. Ошон үчүн батыш кырсык деп атат бүгүнкү күндө. Батыш элин сактап калуу кайра Кыргыздын азыркы чоң милдети. Ошо кылым талабын билбейт. Адамдын жашоого жаралуу максатын ача элек. Батыш элдин касиети жок. Ишенген эмне? Алардын техникасы, каражаты. Башка эчтекеси жок. Биздин ишенген эмне? Биздики касиет. Алам сырын ачып алдык. Табият аркылуу дүйнөнү башкарып атабыз. Анткени мына ушу китепте берилет. Табият жер адамын кыргыз элине табыгый мыйзамга багындыруучу Теңир буйруган көсө деп. Жан дүйнөлөрүн ойготуучу, жазалоочу сабоо деп. Табият качан баш ийет? Кантип баш ийет дегенде мына ошо көктөн бурулган арстан алайдын сыйкыр аурасына карабадан алар иштеп берет деп. Себеби мисалга мына балаң дайым болсо анан бар ошондон кол койдур, ошол акча берет, ошол тейлейт, ошол жооп берет дейсиң да, балаң болбосо өзүң чуркаганга. Анысы кандай? Ошо Кудайдан буйрулган адам даяр болгон кезде ал ошентип акылда өпкө болуп өкүрүп койсоң эле өзүбүз бүтүрөбүз дейт. Мына ошентип духу бийик сүйлөгөн, ишеничте сүйлөгөн кезде эле дүйнө тегеренип, акыры Кыргызга келет. Алардын ошо каражаты, анан пендечилик саясаты. Мына ишенгени, техникасы, каражаты, пендечилик саясаты. Ал жаңы доорго туура келбейт. Жок. Ошон үчүн батыш кырсыктайт. Ошон үчүн батыштын мыйзамы менен адам кыргыз журту да өнүкпөй атканды ошол. Андан кийин мына бүгүнкү күндөгү батыштын пендечилик толгон токой батыштын идеология саясатына караганда Кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Бүгүнкү күндө батыштын толгон токой идеология, мына бизге таң ойлоп аткан саясатына караганда Кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик. Караңыз, мына Кыргыз азыр батыш мыйзамы менен идеологиясы менен өнүкпөй аткан ошол. Ага караганда мына бир үй бүлөнүн ою бийик. Андан кийин бүгүнкү күндөгү сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине караганда улуугай билиминин касиети күчтүү. Мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Алардын түшүнүгү кайда? Саясат деген эмне кылыш керек эле? Багыт бериш керек эле. Ааламдан берилет. Кыргыз журтуна өкмөт башчынын кереги жок. Багыт берчү адам керек дейт да. Чын эле багытын берсе эл өсүлөнүп алган атат. Багыт берсе эл өссө жерене коштоп колдогон атат. Ата тек арбай коштоп колдогон атат. Кудай колдогон атат. Ошондуктан сандаган депутаттардын сөзүнө, ишине караганда өзүңүздөр күбө болуп атасыз. Улуугай билиминин касиети күчтүү бүгүнкү күндө. Андан кийин Кыргыздын саясатчылары бүгүнкү күндө Кыргыздын улуу жолун билбесе, бөлөгөлдөй эсептесе, ийгилик кылып узай албайт. Азыр ошол башчылар ошол улуу жолду билбегендиктен, бөлөгөлдү эсептегендиктен өсө албай атат, өстүрө албай атат дагы, акыры өздөрү куулуп, уят болуп, жөйлөп атат. Эртең эмне болот? Мына келечек кимдики? Бүгүн бечел, кул, кылмышкер аталган жетимсиреген кыргыз улуулукка калыптанса эртең адамзатка башчы болот. Эми саясат жөнүндө жасып отурсак тема көп. Сөтө сөз көп. Ушундай эле ойго келген бир кырын гана бердик. Ошентип мына урматтуу улуу журтум, өткөндө айтып өттүк. Бийлик ак үйдө эмес, бийлик ар бириңердин өзүңөрдө. Азыр Кудайдын, арбайдын, замандын табыгы өзү талап адамды улуулукка калыптан деп атат да. Мына өзүң эле
Улуулукка калыптанбасаң кырсыктап атасың, жаман көрүнүп атасың, майда түйүшкө түшүп алып атасың. Мындай эле заманга эле карап көрсөңүз. Сизди улуулукка ак үй калыптандыра албайт. Себеби билбейт. Сиз өзүңүз калыптанышыңыз керек. Өз ордуңузга өзүңүз отурушуңуз керек. Ошондуктан мына ушу бүгүн Илич экөөбүз талкуу кылабыз. Чындап эле кыргыз журтунун батыш мыйзамы алып бара алабы? Өткөндө да талкуу кылдык. Батышты ээрчип отуруп банкрот болду кыргыз журту деп берилет ааламдан. Өнүкпөй турган туңгуйукка такалды деп. Кетирсинче ошо батыштын баш мыйзамы бизде иштебейт. Элибиз бунт болуп бук чыгара берет. Бук болуп бунт чыгара берет. Баш мыйзам кыргыздын идеология менталитетине карап түзүлүш керек деп. Ушуга сиздин оюңуз, Илич, тарыхчы катары, мугалим катары, жаңы доордун саясатчысы, эски доордун саясатчысы катары ойлоруңузду айтсаңыз. Саламатсыздар. Улуу журт, бүгүн даяр кандай кызык тема болгондуктан себеп дегенде көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Бир доор бүттү, пендечилик доору бүттү. Эми улуу доор башталып атат. Улуу доордун өтүүнүн өзүнүн критерийи бар. Аны мен ойлонуп таң калып атам. Улуу кыргызга кыргыз тилинде, кыргыз жергесине көктөн аян түшсө, мыйзам түшсө, эмне үчүн кыргыз эли кабыл албай атат деп. Аны бийлик жөнүндө сөз болуп калды. Баягы күндө сөз болду. Ооба, эл эскиче жашай албай калды. Бийлик эскиче башкара албай калды. Ана бийликти карап көрсөк, мен саясат талдоочу катары бийликтегилерди де кыргыздын жигиттери, кыргыздын кыздары. Эмнеге өз элин башкара албай атат? Анткени алар батыштын саясатын колдонуп, эски түшүнүк менен башкарып атышат да. Эл өсүп алды дагы эски саясатка баш бербей калды да. Эми кыргыздын тарыхчы катары карап көрөйүн. Батыш мамлекети түзүлүшү менен кыргыздык өнүгүү жолу эки баш болуп атпайбы? Кыргыз башатынан боштондукту пир туткан эл болгон. Байланган каражаты, бир өсүүгө кедергисин тийгизген эч нерсе болгон эмес. Эң негизги өзөгүн сактап калганда, керек болсо ээлей турган аймагындагы бир пир тутуп кармаган эмес экен кыргыз эли. Карап көрө турган болсок, тарыхта көп аймактан кыргыз мамлекетин көрөбүз. Теңир тоодон, Чыгыш Түркстандан, Енисайдан, Алтайдан, Тувадан. Эмне үчүн ушундай ар кайсы жерде кыргыз мамлекети түзүлүп атат? Себеп дегенде, кыргыз өз уюткусун сактап калуу үчүн бир аймакка байланган эмес. Эмне үчүн кыргыз шаар курган эмес? Тамсалган эмес. Анткени боштондукту пир туткан. Боз үйдө отуруп көсөмдүк сүйлөгөн да. Кыргыздын боштондугуна каршы келген, улуулугуна туура эмес саясат жүргүзгөн башкаруучуларын алмаштыра берген дагы. Анан кийин боштондукта өнүгө беришкен. Каражатты алар пир тутушкан эмес. Табият менен кызматташып, табияттын тили менен азыр айтып атпайбызбы, көктөн түшкөн аян деп. Бул көктөн түшкөн аян тарыхый мыйзам. Бул кыргыздын башаттагы жоготуп ийген касиети. Кыргыздар ошону түшүнбөй атышат да. Бул жаңы нерсе эмес. Биз өзүбүздүн каныбызга, өзүнүн менталитетибизге туура келген, көктөн буйрулган мыйзам. Ал жерде ачык айтылып атат. Кыргызчылыктын негизинде кыргыз мамлекети түптөлүп дүйнөгө көчүрүлөт деп. Бул илимди алып кетчү бул кыргыз эли. Карапайым эл деп атпайбыз. Карапайым деген сөз бул кайып байырлаган касиеттүү калк деген. Эми мамлекет өнүгүп кетиш үчүн, эски түшүнүктү жериш үчүн карапайым калк өсүш керек. Биз бийликти бир бетке эле күнөөлөй бергенде болбойт экен, ойлонуп көрсөк. Ал үчүн элдин өсүш керек экен. Мисалы жердик мыйзам менен карап турган болсок, бийлик эскиче түшүнүк менен, эскиче саясат менен кыргыздарды башкара албай атпайбы? Эми кыргыздарды өскөндөн кийин ошо бийликке келген адамдарга алар башчы катары эмес, алар кызматчы катары караш керек болот экен. Көрсө, башчы деген сөз бул элге тиешелүү болуп атпайбы? Мейли
шайланып барган болобу, мейли дайындалып барган кызмат адамдары элдин кызматкеримин деп, элдин кызматын аткарып атам деп, элдин алдында жоопкерчилигин сезбесе бул өнүгүү болбойт болуш керек. Ал үчүн эл өзүнүн укугун билип, талап кылып, анан кийин улуу түшүнүккө өтө албаса, илки саясат кайрылып айланпага кетет дагы, кыргыз мамлекети өнүгүшү күмөн болуп калат. Дагы жана ачык айттыңыз, бул батыштын бизге таңуулаган саясаты эч качан алдыга бир өсүү программасы жол көрсөткүч болуп бере албайт. Анткени биздин менталитетибизге жат нерсе, баягы бир жоочун адамдын кийимин кийип алгандай. Ошон үчүн өзүбүздүн өнүгүү программабызды өзүбүздөн издеш керек, каныбыздан издеш керек, табияттан издеш керек дегендей, анын касиетти колдонуш керек деп ойлойм. Ошондо ошо Ильич мырза айткандай ааламдан да берилет, ушул бийлик элдин келини болуш керек депчи. Келин кандай жоопкер, кандай кызматкер, ошол келин катары кызмат кылыш керек делип. Башчы жөн эле отуруп алганда же болбосо кыргыз журтун бир президент башкарып кете албайт деп берилет ааламдан жаңы доордо. Жөн эле ушул улуу мыйзамды түзүп, башчы катары эле жол көрсөтүшү болот депчи. Анан ойлонуп көрсөң бул чын. Кыргызга президенттин кереги жок деп берилет. Мыйзамды бер, түз, кеңеш, элге тыштап берсең, эл жөн эле аткан октой өнүгүп кетет. Ошо эскичиликке байланып эл өсү өнүгө албай атат. Көрдүңүзбү? Ошол Ильич инем туура айтып атат. Ошол башчы катары көрбөй, ошо бийликти келин катары же бир кызматчы катары көрүшүбүз керек дегени ошо туура. Эмнеге бүгүнкү күнү мына ошо ааламдан да билдирүүлөр болот. Эми каражаттуулар башкарбайт, касиеттүүлөр башкарат деп. Анан чындап ойлонуп көрсөң, каражаттуулар өзүмчүл, кара өзгөй, менменсинген, сезими өспөгөн, мына Кыргыздын каражаттуулары кимдер? Кайдан каражат тапталар? Эски заводду приватизация болгон, Акаев качканда алдап калган, банкын алып, башкага кошомат кыла калып, Максимдин аркасына кире калып, бирөөнүн банкын тартып алган, ушинтип байыган. Чын эмгеги менен байыган эч ким жок. Же бийликке барып байыган. Анан ошон үчүн алар эмнеге бийликке качат, же ошого пулун тыштап, партиясын түзүп барат дегенде, көксөгөнү байлык. Бийлик аркылуу байлык кылыш керек. Элди пайдаланат. Эмнеге бүгүн карапайым эл өсүш керек? Себеби карапайым элде касиет бар дегенде, эгер сиздер өссөңүздөр, ошо каражаттууларга карама каршы туруп берип атасыздар. Чындык үчүн чыгып атат. Мына мен чындыкты сүйлөп чыгып атам. Башымды кессе кесип алсын, айдап кетсе айдап кетсин, камап кетсе камап кетсин. Эмне коркунучум бар? Көрдүңүзбү? Ошондуктан ошо кечээ да биз ой кылсам, мына кыргыз элине ааламдан байланыш берилип атат. Эмнеге дегенде, Кудайга жан дүйнөсү жакын, жөнөкөй, карапайым болгондуктан кайыптан адамзатты башкаруу үчүн закон берилип атат. Кудайга жакын турбайбы? Ким жакын? Бай жакын эмес, бийликтеги жакын эмес. Ал ошо улуу мыйзам сүйлөп атабы бир депутат? Улуулукка бир үндөп атабы? Ошону бир тапшырма берип атабы билим берүүгө, момундай өзгөртүүлөрдү кылалы деп? Медицинага, маданият министрине жок. Анткени түшүнө албаса, кантип машина айдайт? Ишеничи болбосо, кантип тракторду жүргүзөт? Ошол сыяктуу карапайым эл Кудайга жакын болуп атат. Ошондуктан кудайлык сыпат Кыргызда бар экен деп түшүнсөк болот. Мунун далилдери эшиктен жынысына, улутуна карабай, жашына, карысына карабай, Кудай конок келсе ошону сыйлап атпайбы? 3 кыргыз туруп жанында бир орус турса, алынын келишинче орусча сүйлөп атпайбы? Жаман көрбөсүн, жаман ойлоп калбасын деп, ошо да кошо түшүнсүн деп. Ошондуктан
ушу кудайлык сыпат болгондуктан ушу карапайым элге, кыргыз журтуна кайыптан илимин эле эмес, сыйкыр керемет касиетин берип атыптыр. Бул биздин кубанычыбыз экен деп түшүнсөк болот экен. Бул биздин ырыскыбыз экен, бул биздин утушубуз экен деп билсек болот экен. Мына башка улуттарда куңгуу бар, элечи. Улап көрчү. Туура айтасыз. Бул кыргызга жөн жерден түшкөн эмес экен да, бул эле кыргыз мына ааламдан келген өкүл деп атабыз. Анын жан дүйнөкө жан дүйнөсү, ааламдык дастандары атпайбызбы? Эгер дагы эле баягы эми бул тарыхчы катары баягы салыштырып жеткенде айталы. Мисалы кыргыздарда башка улуттарда сыяктуу бир өчөшүү, кек алуу, мисалы Кавказ жакта бир канга кан деп коет. Ал эми кыргыздарда көп маселелерди мындай акылга калча эле баягы канга кан дегенде, өч алуу дегенде баягы бир урун менен бир урун ортосундагы, бир адам менен бир адам ортосундагы ортодогу аксакалдар кеңешип эле бир кун алуу менен, кунун берип эле баягы кунун төлөө менен эле баягы чечип коюшкан да. Эч бир адам өз алдынча бир өч алуу кадамына барган эмес. Улуулук, улуулук. Эгер аксакалдардын сөзүнөн чыгып, улуулардын сөзүнөн чыгып бир өч ала турган болсо, ал адам элинен куулуп кеткен. Ал эми элинен куулган адам ал кул болуп калган. Эми тарыхты карап отурган болсок, кыргыздар боштондукту сүйгөн эл болгондуктан бул кулчулукту жээриген. Ким кул болгон? Ошо эл жеринен чыккан, абдан кылмыш кылган адамдарды гана баягы тексиз катары кул кылган. Ал эми жанагында канга кан, өч алуу деген болгон эмес. Бул ушу кыргыздардын гумандуулугу, бул улуулугу, кудай сыпаты. Кудайлык сыпаты да. Бул дагы кыргыздын баягы жан дүйнөсүнүн бир тазалыгын айгинелейт. Дагы эле тарыхты карай турган болсок, бул өзгөчөлүгү. Кыргыз тарыхында башка өлкөнүн тарыхтарына карасак, көптөгөн могу жарандык согуштарга көп да, бай менен кедейдин ортосундагы. Ал эми кыргыздардын тарыхында бай менен кедейдин ортосундагы согуш болгон эмес да. Себеп дегенде байлар бийликке келбегенден кийин, бийлер болсо, бийликтегилер карапайым элдин укугун коргогондагы аларды ачык тентиретип ийген эмес дагы. Анан кийин алардын укугун ар дайым коргоп турган. Анан кийин касиетин башкарган ушунда бир кызык болуп атат да. Мисалы Манас жөнүндө айта турган болсок, Манастын 40 чоросу десе, биз Манастын 40 жигити катары көрөбүз. Манастын 40 чоросу бул 40 элдин ханы. Анткени чоролордун арасындагы бир топ адамдар бир мамлекеттин, бир элдин хандары болушкан. Вот ошолор Манаска кызмат кылып, анан кыргыздын жан дүйнөсүн, кыргыздын жөнөкөйлүгүн анан таратышкан. Ошон үчүн кыргыз кечиримдүүлүгү менен, кыргыз калыстыгы менен, кыргыз жөнөкөйлүгү менен баягы айырмалангандагы алдыңа келсе баягы атаңдын кулун кеч деп, анан баягы муундан муунга бир өчөшүүнү, бир кек сактоону өткөрүп берген эмес. Бир журт. Көрдүңүзбү? Ошо ааламдан да так берилет. Кыргыз бөлүнсө күнөөгө батат депчи. Бириги ушул ордо түзсө дейт, эми ордо кеңеш. Жер ааламдын, адамзаттын огу, ядросу болот делет. Анан эми бүгүнкү саясат, бүгүнкү түшүнүк баарыбызга белгилүү. Мындан ары кыргыз кантип бийлик жүргүзүш керек? Кыргыз мамлекети кантип өнүгүш керек? Кыргыз кантип башкарат дегенге токтосок, ошол бир өтө кызык, бирок бул чындык. Бүгүнкү күндө кыргыз дүйнөгө бийлик жүргүзүп атат деп айтсам туптуура болот. Себеби мына бул жерде так берилет. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тып-тыйпыл болуп жоюлат деп. Анан мен башым катчу эле. Бул канча адам болуп биригип алып бул улуу кыргыз илим жасабыз депчи. Көрсө, жазып, иреттелип, китепке чыккан. Көрсө ошо бир эле адам улуу кыргыз болсо, ошонун аурасы менен дүйнө тегеренип тегизделет. Азыр кыргыз кантип дүйнөнү башкарып атат десеңиздер, кантип башкарат?
же болбосо жана айттык биз каражаттуу батыш банкрот болот деп айттык. Себеби аалам сырын билбейт депчи. Ошондо эгер анда каражаттуулар эле дүйнөнү башкарып тура берсе, анда Кудай касиеттүү карапайым адамды жакшы көрсө, ошого багытын берсе, ошого илим берсе, ошого сыйкыр кереметин берсе, анда Кудай да калыс болбой калат го. Каражаттуулар башкарып эле, карапайым касиеттүүлөр калып калып. Каражаттуулар калыс эмес экен, алар өсүмчүл экен, кара өзгөй экен. Касиеттүүлөр тетирсинче тегиз экен да. Илич айткандай, иним айткандай. Алар байларды калыскандар спонсор катары пайдаланган экен. Байды бийлик алып келбептир. Ошол сымал азыр касиеттүү кыргыз дүйнөнү башкарат. Батыштын ишенгени техникасы, оружиясы, пендечилик закону, саясаты болуп атпайбы? Биздин ишенгенибиз ата Тегербай, аалам күчтөрүбүз, табият ээлерибиз мына ушу менен дүйнөнү башкарып атабыз биз бүгүнкү күндө. Бул каалайсыңбы, каалабайсыңбы, бул чындык. Ошондуктан кыргыз дүйнөнү башкарат деп берилет. Кантип башкарат? Жөн эле мен ойлогон башындайм, багыт эле берип бул башчылык го деп. Жок. Кадимкидей эле кара күч менен башкарабыз. Мына башкарылып атат. Башкарып атам. Жана башкарып атабыз. Чечим чыгарып атабыз, тескеп атабыз. Эмнеге кантип башкарат ошо адам? Арстан Алай же улуу кыргыз дүйнөнү дегенде элдикиндей оружиябыз жок. Элдикиндей каражатыбыз жок. Дүйнө элиндегидей самолет техникабыз жок, саясат санкциябыз жок. Көрсө бул кыргыз кантип башкарып калат дегенде биз жана эки дүйнө биргет деп атпайбызбы? Арбайлар адамды кийип алат деп атпайбызбы? Ошо энергия катары келди, денеңди бошкармасаң анан сени энергия киет. Анан сен ошонун ролун аткарып калат деп атпайбызбы? Ошол сымал аалам күчтөрү азыр жерге түштү. Ошол көктөн буйрулган адам Арстан Алай болгондуктан аны чоң аалам деп коет, же болбосо Кудайдын энергиясы кийди десек болот. Мына бул жерде так берилет. Дүйнөнү багам деген адамга Көкө Теңирден эң кереметтүү энергия келип шарт түзөт. Жашоонун сырын Көкө Теңир бир адамга ыйгарат. Кимдин керемети күчтүү болсо ал табиятты башкарат. Аалам сырын тааныган адамды Теңирдин энергиясы кийип алат, ал дүйнө элин кризистен чыгарат, чындыкты аныктап берет. Улуулукту тааныган адамга дүйнө эли убакыт табият кул болот дейт. Ошондукта бул Арстан Алай эч ким көрө албаган, эч ким көтөрө албаган, эч ким аткара албаган караңгыда бийликке отурду. Арстан Алай, сиздин керемет куралыңыз бул улуу күчтөр, эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Сиздин ушу сыйкыр аураңыз менен дүйнө тегеренип тегизделет. Сиз оюңуз менен башкаруучу касиетке ээ болдуңуз деп берилет. Ошондо моякта жүргөн Адам ата же Теңир ата деген жан 2018-жылы, 2010-жылдан баштап ушул караам болсо азыр жарандуу болуп кийди. Ошон үчүн мен улуулукту сүйлөгөндө ошо талкуудан толкун кетип, баягы президент буйрук берсе астындагылар аткаргандай биз ошо талкуу кылганда эле аалам күчтөрү дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, пендечиликти өчүрүп, техника менен өскөн мамлекетти кыйратып, урухуй өскөн мамлекетти кыйратып, ошо адамдарды кыйратып, кырсыктырып, издентип, өлтүрсүн өлтүрүп, өстүрчүсүн өстүрүп, эски мыйзамдын баарын өчүрүп атканы чындык. Кана Илич ушуга ишеничиңиз, мындай коштооңуз кандай? Туура. Бул эми илимге адамзатты сактоонун жалгыз жолу бул илимге өтүү болуп калды. Мен деле мына 2 жыл болду, өзүм тарыхчы катары, бир эки системаны көргөн киши катары айтайын, бул илимге экран аркылуу эле көрүп, өзүңүзгө жолугуп, китепти алып, изилденип отуруп, анан ушуга жеттим да, бул аябагандай чоң ачылыш болду мен үчүн. Деги эле бул көз карашымды түп тамырынан бери өзгөрттү. Негизи эле бир адам бир рамкага түшүп алып эле бул өсүү жолун унутуп калган экенбиз да. Баардык тарабыбызда рамка.
Ал эми кыргыздын өзүнүн башатында бул рамка деген болгон эмес экен, эркин өсүү буйрулуп тур да, боштондук. Баардыгыбыз тескери жасаган экенбиз да. Ойлонуп көрдүк, эмне үчүн оор кырдаал болуп атат, эмне үчүн өсүү болбой атат дегенде, мына бүт жообунун баары илимде экен. Мына адам кайтыш болду. Баарыбыз өлүмдөн коркобуз. Өлүмдөн корккондун өзөгүң өспөгөн дейт. Адам кайтыш болду. Көрсө адам кайтыш болгондон кийин жан андан ары ааламдык өсүүгө жетет экен да. Көктө улут жок, дин жок, ак кара жок, эмоция жок, баардык эч нерсе жок экен да. Адамды Биз ошо эки көзсүз көрүнгөн жашоону эле көрбөсөт экен дагы, биз байлыкка, бийликке чектеп эле өскөбүз, орун жаратып, проблеманы жаратып эле, ал эми эң соң эме болуп атат да. Дүйнө элин сактап калуу кыргыздардын колунда болуп атпайбы? Батыштын мына каражаты, техникасы, эволюциялык өсүүсү токтоду да. Эми батыштын каражаты, техникасы кайра өздөрүнө душман болуп атпайбы? Күчтүү мамлекеттер бири-бири менен таймашып атышат, согуш болуп атат. Эми ошолорду сактап калуу кыргыздардын колунда болуп атпайбы? Мен аябагандай сыймыктандым, таң калдым. Жердеги жашоо жоголуп кетсе, аалым жоюлуп кетет деп атпайбы? Илимде. Эми ошо эки ааламдын тагдыры кыргыздардын колунда болгондон кийин аябагандай чоң жоопкерчилик болуп атат да. Анан кийин бул сыймыктануу менен аткарыш керек экен. Ошондо ушул улай сүйлөсөк, мисалга өткөндө айтып өттүк. Мына 10 особых людей деп бир адам чуркайт экен канча сутка чарчабайт экен деп көрсөтүп атат. Бир адам токту кармаса ток тартпайт экен деп, бир адам балан тилди баланча мүнөттө эле үйрөнүп алат имиш экен деп, шумдугун кургур деп деле көрсөтүп атат Апрель каналынан деле ошондой бир особый нерселерди. Ошо сыяктуу эле көрсө улуу кыргыз ошол анын клеткасы чарчабай атат да, мисалга канча сутка чуркаса, же болбосо улуу кыргыздын көзү тиет. Орусча сглазить деп коебу, сглазили деп коебу, көзү тийди. Анан сөзү тийди. Ичи ооруган оокат буйрубай калды, батасы менен жаратты, жамгыр жаадырды дегендей эле ошол улуулук касиети менен азыр дүйнөнү бириктирүү. Эмнеге делгенде бул илим менен кошо касиет сыйкыр берди. Ошондуктан техникасы да эчтекеге жарабайт жаңы доордо, саясаты дагы, каражаты дагы, өнүккөн илим билими жарабайт, урматтуу улуу журтум, батыштын. Ошентип талап бир гана, ошо бир ок дейбизби, ядро же болбосо ошо бир журтка дүйнө эли биригет. Ошондо кыргыз болот, дүйнө эли же кыргын болот деп берилет. Ошондо кыргыз баарына тегиз караган болот экен да, карабайсызбы? Улутка бөлбөй, жыныска бөлбөй, жандыкка бөлбөй керек болсо. Ошо жаныбардын да жаны бар деп, чөптү жулба мунун да жаны бар деп мына. Ошондуктан бул Кудай эле кыргыз экен деп түшүнсөңүздөр болот. Жаңы доордо дагы аала тоо деген бул аалам тоодо кудайлар жашаптыр деп чечилет дейт. Анысы кандай мына ошо кудайлык сыпат бул кыргызда болгон. Кайра ошо кудайлык сыпатка отур. Жаратмам деп деле бир өкмөт программа кылып атпайбы? Эми жаратман деген бул иштерман деген бир сөз. Жаратуучулук деген ошо улуу дүйнөнүн милдети мойнуңа ал деп аткан сөз бул доордо. Ошондо ушу Кудай Арбайга материя керек болуп атыптыр. Сен турпатыңды ошого агарып, тазарып, дайындап бер. Ошо ууланган түшүнүгүңөн чык, сен нурдансаң, анан улуулукка калыптанган атасың. Илич айткандай мына жан аспанга барат. Жан аспанга барганда сен канча үй салдың, же канча Созовта депутат болдуң деген жок да. Канча адамга кеңеш берип оңдодуң болуп атпайбы? Бул дүйнөгө эмнеге келди? Кызматка. Ошондуктан пайгамбар деп бир тутпагыла дедим го мен өткөндө. Себеби ал пайгамбар болгон, ал пайгамбарлык дүйнөдө ошол заманда болгон, ал пендечилик заманда болгон. Анан ошол мына бүгүнкү күндө сиз ажыга барып сыйынып келдиңиз. Рахмат. Кудайдын айтканын аткардыңыз. 5 убак намазыңызды окуп жүрөсүз. Рахмат ага дагы. Садага бердиңиз, оросо рахмат.
А бирок пендечиликтен чыга албай атпайсызбы? А пендечиликтен чыга албагандан кийин сизде сыйкыр керемет жайгашпай атат да. Пенде түйшүң менен жашап атпайсыңбы? А сыйкыр керемет качан жайгашат дегенде, ошо Кыргызда улуу сыпат болгондуктан анан сыйкыр иштептир да. Ал улутка бөлбөгөндүктөн, ал жыныска бөлбөгөндүктөн, ал улуу күчтөй ушак айтпагандыктан, сүйлөсө чындыкты айткандыктан, ошо бийлик деле бүгүн пендечиликтен чыга албаган үчүн иши жүрбөй атат, аалам күчтөрү колдобой атат. Анткени көз көрүнө эле элдин ырыскысын жеп алып атпайбы? Туура. Улуу касиеттүү элдин ырыскысын жеп алып атат да. Улуу журтту улуу жолуна тоскоолу болуп атпайбы? Бири-бирини ушактап атпайбы? Телевидениядан шалтактатып, бирөөлөрдү жалдап алып, анан улуулук сыпат болбогондон кийин анан аларды кантип анан агарат? Анан кантип иши жүрүшөт урматтуу улуу журтум? А эл өсүп чыкканда алар эмне болот десе, элдин аркасында калат деп берилет ааламдан. Анткени эл ушундай бир кароого алып коет аларды дейт да. Кароого дегенде болуптур, булар деле биздин бала эмеспи, кечирим берип коелу деп. Ошондуктан сыйкыр дүйнө башталып атат, жомок дүйнө башталып атат. Мындан ары кыргыз дүйнөнү бийлейт. Бул чындык. Биринчи чабасыңар дейт да, биринчи бусасыңар дейт пендечиликти. Анан курасыңар дейт. Мына азыр разрушение болуп атат пендечилик жашоодо. Кайсы бир мамлекетте көтөрүлүш, бир мамлекет тынч эмес. Каражаты түшүп атат. Мына Турция өзү банкрот болуп тынат. Американы эч ким оозун албай калат. Кытайды деле. Кыргыз өлкөсү биринчи бутка турат, жаңыча. Анан башка өлкөнүн бутуна турат. Ошондуктан биринчи кырсыктыбы Кыргыз? Ошо сыноодон өтүп анан сыйкыр пайда болот. Ошо касиеттүү эл о жолун билбегенде анан кырсыгат. Кырсыккандан анан изденүү болот да. Мисалга Сталин ат-араба менен өткөрүп алып, атамбон бойлоп тапкан дегендей эле. Ошо суугуштан, кыйынчылыктан изилдендиби? Башыңызга иш түштө да изилденесизби? Көз ачык издейсиз, молдо кожоду издейсиз, кредитке акчалайын дейсиз, тааныш табыр издейсиз, бир жолун издеп. Ошол сыяктуу Кыргыз өлкөсү биринчи бутуна турат. Бул чындык. Азыр эмне кылыш керек дегенде, аң сезимиңиздер жогорулаш керек. Аң сезимиңиздер жогорулганда анан духуңуздар көтөрүлөт. Ишеничиңиздер пайда болот. Анан ошондо сыйкыр кереметиңиз болот. Ошондо иштейт. Эгер аң сезимиң жарды болсо, анда эски пендечилигиңизден чыга албайсыз. Мына пендечиликке тарткан күчтөрдү биз такай кеп кылып келебиз. Медицина пендечиликке тартат, бийлик байлык пендечиликке тартат, агым диндер пендечиликке тартат, могу көз караш пендечиликке тартат деп мына. Сиздин энергияңыз эмне жеди? Иличбек айткандай, көз карашка алдырып койдуңуз. Мына ушул гана жеди. А Кыргыз дүйнөнү башкарып атат. Ошондуктан жана ааламдык мыйзам үчүн мен президенттикке чыкканым ырас. Мына ушул балдар дебатка кошо чыккан. Себеби өскөн адам катары, ишеними катары. А ошо мен чыкканда башкалардын кажылдашканы, тетирлешкени, бири качып, бири кууп кутулганы. Ошондуктан азыр эмне заман, эмне саясат жүрүп атат десеңиз, адамдык саясат эмес, ааламдык саясат жүрүп атат. Партиянын же ошол бир башчы президенттин программасы иштеген жок азыр. Ааламдык план программа иштеп атат. Ошондуктан пендечиликтен кутула албай атканыңыздар ошол, үйдөлө албай атканыңыздар ошол. Анан Кыргыздын ошо керемет куралы дүйнөнү багындыруучу от, суу, таш, аба деп берилет ааламдан. Аба десе эле биз башка улут материясын көрөт, бул аба депчи. Абада аалам күчтөрү бар. Могу үйдүн ээси бар деп коет апам. Мисалга, мазардын ээси бар дейт абада, ал абада. Аны жана Арбайды, мазардын ээси Арбай деп айтты го өткөндө бир кыз. Ушул жерде ата жолундагыдай. Анысы кандай ошо Арбайлар дүйнөнү башкарып атат. Арбайдын каалоосу ошол. Ата тег Арбайлар иштеп атат. Себеби ааламда булут жок, ааламда жыныс жок. Мына ошо аалам күчтөрү дүйнөнү тегеретип, тегиздеп келип атат. Мына ошо ата жолунда илим ал деп чыгат экен. Алар ошо Куранды касчубуз деп атпайбы, жаттачубуз. Мына илим.
Бул дин эмес, бул чектөө эмес, бул өсүү, бул өзгөрүү, өзүңдү таануу. Ошентип мына Кыргыз өлкөсү түптөлөт дүйнөгө көчүрүлөт берилет. Кимдин түшүнүгү бийик болсо ал элди бийлейт. Кимде энергия жок болсо ал эсептен керектен чыгат. Ким элдин камын көрсө аны эли ээрчийт. Ким элди алдаса өзү аңга түшөт. Ким акча үчүн иштесе ачка калат. Кана Иличбай, ушул улуу журтка не дер элеңиз? Анан ушул менин жоопкерчилигим бүгүнкү күндө. Элчилик кылуу, өстүрүү. Бул менин жоопкерчилигимдин бирөө. Энергия иштетүү, бул менин жоопкерчилигимдин бирөө. Адамзатты улуулукка калыптандыруу. Ошо кризисте бүгүн адамзат, ошондон чыгаруу. Ааламдан келген өкүл катары ааламдык түшүнүккө өткөрүү. Арбай сыпатка ошо ааламдашуу деген бул дүйнөлүк биргет деген эле сөз эмес. Бул ааламдашуу деген ааламдык түшүнүккө өтүү. Арбай, периште, кудайлык сыпатка өтүү. Ошондой улуулук сыпатка өтүү. Ошол жоопкерчиликтин баары сиздерде. Ошон үчүн өзүңүздөр калыптанышыңыздар керек. Кана Иличбай. Бул кызык суроо болот да. Жерде балдар качан ата эненин ааламда орду качан болбойт. Жерде балдардын багытсыз калганда да атпайбы илимде айтылат. Ал эми улуу журтту, кыргыз элин туура эмес багытка көргөн, баштаган башкаруучулардын орду кандай болуп калат экен ааламда. Ошо элге берилген каражатты колуна топтоп алган байлардын орду бар бекен ааламда. Улуу элди улуу жолдон адаштырып артка тартып аткан ушу диндин орду бар бекен ааламда деген суроо болот да. Ойлоңуздар. Аякта каражат жок, аякта көзгө көрүнгөн пенделик жашоо жок болуп аткандан кийин бул аябаганда чоң суроо болуп атат. Ошон үчүн бул ойлонуш керек. Бийлик башындагылар дагы бул бийлик түбөлүктүү эмес, байлык ар дайым эмес. Ала кетпейсиздер. Бул эми көктөн түшкөн илимде ачык эле өтүп кеткен ата бабаларыңардын бир керес мурасы катары эле аткарсаңар болот. Кудайдын талабы. Талабы. Мисалы ата бабалар өтүп кеткен ата бабалар айтайын десе тили жок. Сүйлөйүн десе, жасайын десе денеси жок. Ошону биз аткарабыз. Улуу кыргыз эмне үчүн көк менен гармония болгон? Анткени жобоктоштуруп, боектоштуруп, үнсүздүн үнүн угуп, жансыздын жанын сезе билген да. Ошондо урматтуу улуу журтум, биз ушу бизибизди толуктап сүйлөйлү. Бул кандай болуп атат дегенде, бүгүн кантип кыргыз ушул же болбосо арстан алай ушу көктөн бурулган адам катары дүйнөгө бийлик жүргүзүп атат деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бул мындай деп түшүнсөңүздөр болот. Ушу Ильичиним айтмакчы, жерде балдары бактысыз болуп калса, эне атанын ааламда рухунун орду болбой калат. Себеби багыттуу бере албаган, тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз калды дейт. Же болбосо балдар эне атанын сөзүн укпаса, улуулукка калыптанбаса, балдары бактысыз болуп калат дейт. Эмнеге дегенде, Кудайдан кийин эле коргоп туруучу аура эне атада болот депчи. Сиз улуулукка калыптансаңыз, бала чакаңыз деле өзгөрөт. Ушу башчылар элдин энеси атасы го, мындайча айтканда. Ошолор улуулукка калыптанса эле улуу журт өз ордуна келет. Ушак айтса, тетирисинче кыйрап атпайбы? Жалган айтса, жакырчылык болуп атпайбы улуу журтта? Атам жалганчы болсо үйдө кайдан рызкы токтойт? Атам ууру болсо кайдан доодон кутулабыз, мисалга. Ошо сыяктуу ушул аура, аалам аурасы, Кудай арабыз ушу эңсеген, көктөн буйрулган, сиңирген адамды кийгендиктен эле ошол аура менен бала чака, ата эненин аурасы менен бала чака корголуп, сакталып, башкарылгандай эле ушул адамдын аурасы менен дүйнө тегеренип, тегизделип атат десек болот. Мына Кудай колу менен башкарбайт да, аурасы менен башкарат, оозу менен башкарбайт да, бир ою менен башкарат. Ошол биздин талкуу менен дүйнө тегеренип, тегизделип атат. Бул чындык. Муну дүйнө деле далилдеп берет, баары бир көрөт, келет. Ошо аурада болуп атат, сыйкыр аура. Сиздин аураңыз кул болуп атат. Сиздин аураңыз бечел болуп атат. Сиздин аураңыз бүгүн ууру болуп атат. Бүгүн сиздин аураңыз пенде болуп атат. Сиздики көр болуп атат бүгүнкүсү. Сизди адамдык аура болбой атат. Ааламдык аура болбой атат. Улуулук аура болбой атат. Кудайлык аура болбой атат. Арбайлык аура, калыстык жок да. Мына энелерибиз илгери калыс болгонбу? Аталарыбыз сот болгонбу?
чындыкты сүйлөгөнбү? Өлүм үчүн дагы өлүм келсе да жалган айткан эмеспи? Башын алып атса дагы. Көрдүңүзбү, ошол аура болгон. Ошо аураны жоготкондо анан бүгүнкү күндө биз кор болуп калдык, көр болуп калдык. Көрүнгөн дүйнө элдери келип бизди адаштырып атат. Өнүктүргөн жок, өлтүрүп атат, бөлүп атат, жоюп атат, жок кылып атат. Ошол сыйкыр аурага калыптанган кезде эле анан айланат. Бул аура менен иштейт жаңы доор. Ошол кудайлык сыпат мына Кыргызда бар экен. Ошол улутка тегиз караган экен. Ошол аура болгон үчүн Кудай илимин берип аткан турбайбы? Кайра ишенимин берип атат. Сен дүйнөнү башкар. Сен мына мен бакылдап сүйлөгөндө эле эфирден адам айыгатам деп атпайбы? Аура иштеп атат, ошо энергия иштеп атат. Ал айыгып атат. Жаман соттолуп атат. Анткени биз ошо соттойбуз, экиге бөлөбүз. Карапайымды жаратуучулукка өткөрөбүз. Байларды банкрот кылабыз, анткени тегиз дейбиз. Карапайым адам тегиз карайт турбайбы? Каражаттуу адам өзүмчүл болот экен. Көрдүңүзбү? Ошондуктан кыргыз дүйнөнү башкарат. Эмнеге дегенде теңирлик аурасы бар. Теңирлик касиети бар. Теңирдей тегиз. Сиз да ошол улуулукка калыптансаңыз, пейилиңе жараша күн көрөсүң дегендей, аураңа жараша да оокат болгон атат. Улуулугуңузга жараша да устукан тартылган атат, урматтуу улуу журтум. Ошентип бул кыргыз бийлиги азыр дүйнөнү бийлеп атат. Кыргыз дүйнөнү башкарып атат. Бул чындык. Ал жөн эле азыр ээ болбой аткан ошол үчүн окшобой атат. Дүйнө элинин бийлиги жүрбөй атат, кодойгоорлору орундабай атат. Министрлер бүт алмашып атат, дүйнөдө окшобой аткан ошол. Ошондуктан ааламдан берилет. Путиндин баш бармагы жыртылып, Арстан алайдын астына келет экен деп. Ал эмне деген түшүнгөндө эртең эли арак ичет, дүйнө эли санкциясы менен кысат, айласы кетет. Ошондуктан бийлигиңер кут болсун. Сиздер ошого калыптанып калыңыздар. Калыптанган адам гана барат да. Биз улуу десе карысына карайбыз. Кары эмес. Улуу деген ошо улуу керемет касиетине, энергиясына. Жынысыңызга, жашыңызга карабай улуулукка калыптансаңыз болот. Жаш балдар калыптанат, жаш кыздар. Анткени ошол жаштар жаңы доордун кадрлары деп берилет. Анткени алар ошо ак карага бериле элек. Тез түшүнөт. Анан интеллигенттер тез калыптанат. Көп окуган, көптү көргөн, анан карапайым эл тез калыптанат. Ушу улуулукка калыптанып, табиятты ааламды башкарып калыңыздар. Улуулукка улуу журтту, дүйнөнү, адамзатты жеткирип калыңыздар. Бул бийлик аура менен жүрүп атат. Бул чындык. Менде ошондой ишеним бар. Ана сен кыш болбойт деп айттың эле дейт да. Башка суроо жок. Ооба, айтканым чын. Ал чындык. Анткени адамдын ичи өспөсө, табиятта кыргын кырсык кыйынчылык боло берет. Себеби адамдын кырс мүнөзү сыртка чагылат. Ошондуктан сиздин ичиңизде мээрим болсо, сиздин ичиңизде улуулук болсо, табияттагы бейишке айланат. Сиз үйдө тынч болсоңуз, түшүнүңүз бийик болсо, үй бүлөңүздө тынч жашоо болот. Эгер сиз кагынып, силкинип, жокчулукту айтып, калп айтып, жалган айтып ургула берсеңиз, үйүңүздөгүлөр рак болуп өлөт. Бул чындык. Ошондуктан ичиңиздеги муздарды, ичиңиздеги кыштарды, ичиңиздеги тозокторду, ичиңиздердеги ууну, ичиңиздеги ошол эскичиликти кетирсеңиз, анан табиятка дагы сиздин мээриңиз төгүлөт. Жанагы музга койсо гүл жакшы өсөт экен деп атпайбы? Мээрим төксөң гүл жакшы өсөт экен деп атпайбы? Ошол сыяктуу бул чындык. Сиз дагы эгер керек болсо мен зима не будетмин деп мантра айтыңыз. Менде зима жок деп мантра айтасыз. Бул чындык. Бул күлкү сөз эмес. Бул өтө чоң энергиялуу сыйкыр кеп. Ошо түш жоорулар бар экен. Суроолор бар экен. 3 мүнөт 5 мүнөт убактыңыз калды. Жооп кылалы. Улуу кыргыз бир адам болобу же баардык кыргызбы дейт. Улуу кыргыз баардык эле кыргыз эмес, керек болсо калыптанса баардык адам улуу кыргыз боло алат. Кыргыз өзү бул улут эмес. Кыргыз бул 40 кыз, 40 ангел, 40 үр кыз деп берилет. Ошондой бир керемет касиети бар. Кыргызда ошо энелик сыпат бар.
кечиримдүүлүк сыпат бар, сезимдик сыпат бар, астын ала сезет. Ошону бир эле адам болбойт. Бул бир адам калыптанат, ага анан көчүрмөлөр көбөйөт. Бая бирөө жол баштайт, анан аркасынан кетет дегендей эле. Сиз дагы ошо улуулукка калыптаныңыз. Сиздин айткан сөздөрүңүзгө толук кошулам. Арыбаңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат түшүнүңүздөргө. Саламатсызбы, түшүмдө ылай суу көрөм. Бул эмнени билгиси, айтып бериңизчи. Суу эки түстө берилет. Эгер тунук, көк болсо, бул табыгый илим ал. Суу информация кармайт дегендей. Эгер ылай болсо, сиз ошол эскичиликтен чыга албай атасыз, кырсыктап атасыз деген сөз. Ылай баткак түшкө кирсе, ошо кырсыктап атасыз, кыйналып атасыз. Бул жашоодо болуп атканыңыз эле. Ошондо көз ачык болбойт. Сизге түш аян берди, түштү так чечтирсеңиз эле, ошол сизде улуу күчтөр ишарат берип атат, багыт берип аткан болот. Көз ачык түшүнүгүнө жараша гана түш көрөт дегендей, өзүнүн түшүнүгүнө жараша сүйлөп коет, сизди адаштырып коет. Сизге берилген түш бул түп түз. Ошондуктан чечмелеп алсаңыздар, түштүн талабын так аткарыш керек. Бул түш дегендей эле бир ишарат көрсөткөндөй эле бир жест. Кудай сыпат дегенди кандай түшүнсө болот? Туура суроо. Эми кудайлык сыпат деген Кудай табиятты жакшы көрөт. Кудай жараткан жарандарын бөлбөйт, мээрим төгөт. Кудай ар бир адамды периште кылып жараткан. Ошо сен дагы ар бир адамды периштедей көр. Жаман жакшы жердеги ал ошо жан дүйнөсүнө жараша эле жарды болуп алган. Ошон үчүн жаман болуп алган. Жан дүйнөсүнө жараша эле жакшы болуп алган. Жерде Кудайдын күнөөсү жок. Кудай эң башкысы адамды ошол улуулукка жараткан. Ошондой Кудай кечиримдүү, Кудай карапайым, Кудай тетирсинче жолдон чыккандарды соттойт. Сиз да соттоңуз, тескеңиз, чындыкты сүйлөңүз. Мына кудайлык сыпат деген ошол. Ошону өзүңүздөн издеңиз. Мына кээ бир ошо диндегилер пайгамбардын сыпатын өзүнөн издейт го. Пайгамбар сакал коюптур, анан палекет шым кийиптир депчи. Ансыгандай эле ошол кудайлык сыпатты ошо кыргыз тутунган. Ошол сыпат болгон, ошон үчүн сөзгө турган, ошон үчүн сөзгө жыгылган, ошон үчүн өлүмдү качырган, ошон үчүн калыс болгон. Ошонун баары эле кудайлык сыпат. Улуулукка кантип калыптанабыз? Мына улуулукка улуу илим менен гана калыптанабыз. Бул татаал, бирок башка жол да жок болуп атат. Үйрөнүп калыптанып алсаң өтө жеңил. Бир жыл жакшы көңүл бөлүп койсоңуз эле улуулукка калыптанасыз. Улуулукка калыптангандан кийин сиз утурумдукка маани бербей каласыз. Пендечиликке маани бербей каласыз. Кутулуп кетесиз. Жыргал заман болот да, тетирсинче. Пендечиликке маани бербесең жыргал да, боштондукка чыккан деген эле ошо бир кыр ушул. Урматтуу улуу журтум, ушу бизге бөлүнгөн убакыттагы байыды Илич иним улуу журтка бир кеп сөзүңүз болсо, кайрылууңуз болсо, кеңешиңиз болсо, ушу 1 мүнөт. Улуу журтум, майда түшүнүктөн, кол сезимден чыгыш керек. Колго колдай түйшүк, колго колдай түшүнүк берет. Азыркы доор манастын доору. Манастын доору деген эмне? Бул өзүн өзү таануу, өзүн өзү жеңүү, анан өзүн өзү ишенүү. Манастын духу менен жашаш керек. Өзүң өзүң таанысаң, анан аалам сырын ачып берет. Ошо Ильичиним айткандай, улуу адам деле жөн балага сырын айтпайт да. Ансыгандай ошо сиз улуулукка калыптансаңыз, улуу Кудай дагы сырын ачып берет. Анан бул доордун талабы ошол. Эмнеге ошо батыш кыйрайт дегенибиз, тетирсинче табияттын сырын билбегендиктен, жаратылыш, жараткандын бир жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы экенин билбегендиктен, жаратылыш бир Кудайдын аткаруучусу, кабарчысы экенин билбегендиктен, адам ушу бир ааламдык бир күчкө айланыш керек экендигин билбегендиктен, ошо өздөрү тапкан жылтыр менен, өздөрү жашап тапкан аялы эркек операция кылгандыктан эркек мүчө койдуруп, же болбосо ошол жынысы бирлер биригип алгандыктан, мисалы однополый брак дегендей, анан ошон үчүн ошо аяк талкаланып атат. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, чындап бул Иличиним айткандай, ар адам мен улуумун деп жашаш керек. Ар адам ушу манастын духу менде бар деп жашаш керек.
ар адам ушу өзүн өзү кечирип билиш керек. Ар адам өзүн өзү жаратып билиш керек. Ар адам ушу ар бир адамды да бир ушу ааламдан келген бир периште. Бул билбей эле пендеге айланып албадыбы деп. Ааламдан келген эле бир улуу күч ошо билбей эле ууланып албадыбы деп. Ааламдан келген эле бир добур өзүн эле злага айланып албадыбы деп. Ааламдан келген эле бул нур эле ушу ууга айланып албадыбы деп. Ушу пендечиликтен эми периштеликке айлантайын деп. Ушу кул сезимден улуулук өткөрөйүн деп. Ушу далаалат кылып жашаш керек. Ушул сиздердин ойлогон оюңуздарды, сүйлөгөн сөздөрүңүздөрдү, кылган кылыгыңыздарды Кудай арбай көрүп дагы турат, керек болсо оюңузду окуп турат. Ошондуктан сиздер кызматка буйрулгансыздар. Улуулукка калыптанып, ушу адамзатты куткарсаңыздар, жанагы көкүрөгүндөгү кышы эски түшүнүп кетсе, табият сакталат. Ошондо табият эне болуп, жашылга айланып, адам бала болуп, ошо көккө айланып, көк деңир кереметиндей улуу күчтөрдөй сыпатка айланып, анан жаңы доордо өлбөй, өлүм жоюлуп, пендечилик жоюлуп, кыргын кырсык жоюлуп, бейиш деген жашоо ошо көрүнөдө эле жашоодо болуп калат. Ар жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де ушул эфир болот. Ушул берүүлөр YouTube'да Арстаналай Кут деп көрсөңүздөр болот, бала чака көрсүн. Ушу эфир убагында ошону кайра көрсөңүздө энергия өтөт. Энергия бул акчага келбеген бир күч. Мына энергия менен дүйнөнү биз бийлейбиз. Энергия деген ушу аалам күчтөрү аркылуу. Ал каражаттуу адамдын же каражаттуу мамлекеттин колунан келбейт. Ол ошо касиеттүү көктөн буйрулган кыргыз журту сиздин колуңуздарда. Ушу дүйнөнү тегеретип, тегиздеп, сиздер ата болуп, дүйнө эли ушул кыргыз болуп, сиздерди таанап кутулсун. Улуулукка калыптанып, жаныңыздар ак, тениңиздер, таныңыздар сак, көкүрөгүңүздөр бир саламатта болсун. Жан дүйнөңүздөрдө ушу улуулук сыпаттар, энергиялар иштесин. Эмки эфирде жолукканча сак саламатта туруңуздар.